Баарыңыздарга кутман кеч. Кандайсыздар? Финкод боюнча мага өтө көп суроо келип атат. Мен ошол суроолорго өтө часто задаваемый вопросы деп коет. Ошолорго жооп бере кетейин. Анткени мага бүгүн канча деген адам жазды, канча деген суроо берди. Телефонду иштен алып коеюн. Мен бардыгын сиздерге Финкод деген өзү эмне, аны эмне кылыш керек, кантип колдонуш керек, аны ичеби, жейби, сатабы, эмне кылат түшүндүрүп берейин. Анткени действительно именно ушул боюнча аябай көп суроо болуп атат. Анан айтып берсең дагы түшүнбөгөндөр андан көп болуп атат. Анан акыры келип мени жаман көрүп атышат да. Айтып койбойсуңбу депчи, кол кылышып. Ошондон силерге жооп бере кетейин. Финансовый код деген өзү эмне? Финансовый код деген мен мурун уккан элем. Бирок ишенген эмесмин. Сиздерге чынын айтайын. Ишенген эмесмин, ал эмнеси деп. Көптөн бери өзүм кызыгып жүргөнмүн. Ошону көп казактын блогерлеринен, именно нумерологторунан мен өтө көп көргөм. Финансовый код боюнча жасатайын десем, 500 сом, 1000 сом ушундай суммаларды айтышат эле. Анан 500 сомго 1000 сомго закалып, мага эмне кереги бар деп түшүнүкөмүн да. Мен аны эмне кылмак элем деп жасатпай койгонмун эч кимге. Ошол боюнча өткөндө мен нумерология боюнча курстан окудум. И вот ошол нумерологиядан курстан финансовый код боюнча айтып берген. Мен аны где-то 2 жумадан ашып калды бир. 2 жума десем, 2 жумадан ашып калды бир 16-17 күн мурун активация кылганмын. Активация кылгандан кийин мен стористеримде өзүңүздөр көрүп атасыздар. Акча келип баштады, действительно, жактан бияктан. Анан өтө көп суроо мындай болуп атат да. Генстериңиз часто задаваемый вопрос. Эң биринчи, финансовый код деген өзү эмне? Финансовый код бул сиздин төрөлгөн датаңыз боюнча цифра. Туулган күнүңүз, айыңыз, жылыңыз. Кээ бирөө туулган күнүн же болбосо жылын жөнөтүп коет да, и ничего непонятно. Андан чыкпайт, толугу менен сиздики. Бул биринчи вопрос. Нумерологияда финансовый код именно акча чакыра турган код. Бул биринчи суроого жооп. Экинчиси, аны кандай кылып колдонобуз дейт да. Аны эмне кылабыз дейт алгандан кийин. Киши чыгарабызбы дейт, сетевойбу дейт. Акча кайдан келет дейт. Ошону алсам эле акча келип калабы дейт. Өтө көп адамдар ушул суроону берип атышат да. Эгерде сиз ошо финансовый кодду алып туруп эле алма, быш, озма, түш деп отура турган болсоңуз, анда мага жазып, менин да убактымды алып, өзүңүздөрдүн да убактыңыздарды албай эле коюңуздар. Бул сиздерге волшебная палочка эмес. Ушуну кылып койсо эле акча түшө бергендей. Бул экинчи вопрос. Үчүнчүсү, бул эмне менен салыштырсак болот эми примерно да. Мисалы, сиздер колдоносуздар аффирмация, визуализация, карта желаний. Именно ушул нерселерди постоянно колдоно турган болсоңуздар, финансовый код дал ошондой эле нерсе да. Бул акча чакыра турган инструмент. Акча потогун ача турган инструмент. Кийинки вопрос. Мен үйдө отурсам, иштебесем, мага акча кайдан келет? Дейт да. Эми караңыздар, бул жакта мышление кандай болуп атат? Адам эмне деп ойлоп атат? Мен иштесем гана акча келет деп атат да. Иштебесем акча келбейт. Эгерде сиз иштебесеңиз, сизге акча келбесе, кантип жашап атасыз? Ушул инстаграмга кантип кирип атасыз? Интернетке кантип кирип атасыз? Колуңуздагы телефон акчага келди, үстүңүздө кийип турган кийимиңиз акчага келди. Ижиңизди салып интернетке кирип атасыз, акчага келди. Мен акча таппаймын да дейт да. Понимаете? Мен акча таппаймын да, анан мен ошо Финкодду алып алсам акча келип баштайбы. Сизде акча болгон үчүн үстүңүздө үйүңүз бар, тамагыңыз бар, көйнөгүңүз бар. Ошонун баары акча келип атпайбы? Тоже посудите сами, ойлонуп көрсөңүздөр өзүңүздөр, Анан мен иштебесем кайдан дейт да, финансовый кодду алсам кантип эле акча келип калат дейт да. Такие странные. Обязательно акча алыш үчүн только иштеш керек эмес. Силер жолдошуңар иштеши мүмкүн, пособие алышыңар мүмкүн, пенсия алышыңар мүмкүн, ата-энеңер бериши мүмкүн. Ошол акча келип атат го сиздерге. Понимаете? Анан иштебесем эмне, жумуш таап кетемби дейт. Нет, конечно. Бул сиздерге волшебный палочка эмес, бул сиздерге бир гана инструмент. Но инструмент, который конкретно хорошо работает. Неге дегенде мен колдонуп көрдүм өзүм. Ошол инструментти
эмне болду, менин примеримде мисалы партнерлор кошулуп баштады командама. Эдворкто иштеймин. Элементарно партнерлорум көбөйдү. Соответственно, мага түшкөн акча көбөйдү. То есть бияктан өткөндө как раз марафонго катышып калдым. Ал жактан акча белеки деген, аяктан акча белеки келди. Просто-напросто кто-то мени таанаган эле, көрбөгөн адамдар мага акча беришти, понимаете? Бул жактан деньги можно не только заработать. Мүмкүнчүлүктөр ачылып баштайт. Но жок, мен деген финкод кылып койгом, бул мүмкүнчүлүк мындай эле экен, биякта иштеш керек экен, я не буду десеңиздер, конечно, жанагы эмедегидей болот да. Бир мема бар го, эмне деп коет эле, атын өчкүрүй. Мындай бай болосуң деп өдүң беле, эмне үчүн мага ушулар келген жок десе, мен сага бакты жөнөттүм дейт, ошонун алтында алтын тигини жөнөттүм дейт, муну жөнөттүм дейт, ошол жактын баарында алтын бар болчу дейт, сен ошону өзүң алдыңбы дейт да, ошону алсаң байымаксың сен депчи, көрдүңүздөрбү? Адамдар муну дал ошондой көрүп атышат да, алдым байып кеттим. Бул жөн гана сиздерге инструмент, бирок чынында акча потогун ача турган инструмент. Анан кийинкиси, эгерде сиз бул нерсеге ишенбесеңиз, бул эч качан сизге иштебейт. Мага мисалы бүгүн 100дөн ашык адам жазды. Билбей да калдым, ушу 100дөн ашык адам жазды. Примерно дейин, ошонун арасынан мага бир негативный отзыв келди да. Алган 200 сом мага кол койгулат да. Мен деги муну иштейт экен деп ойлогом. Анан тигил бул болбосо мен информацияны толук жөнөттүм. Анан бул жумушпу деп сурап атышат да. Бул жумуш эмес. Мен силерге жумуш бербеймин. Андан иштеп кетпейсиздер. Болгону мен силерге акча келе турган потокту ачып беремин. Азыр акчаңыз жок болуп атабы, келбей атабы, кыйналып атасызбы, ошо потокту ачып беремин. Мен карыздарым келип баштады. Мен унутуп калган карыздар келип баштады. Агер мен сага мондай карыз болчумун, билесиңби, мен каяка салып коеюн депчи, мен вообще таң калдым да. Мен унутуп калыптын ал карызыңды депчи. Мына ушундай мүмкүнчүлүктөр да. Мүмкүнчүлүк келет, бирок колдоносуздар. Мен сиздерге балыкты кармап берип аткан жокмун. Мен сиздерге ошол удочканы берип атам. Удочканы берип атканда дагы мына мону именно удочкаңар бар колуңарда, силер балык кармайын атасыңар, бирок кармай албай атасыңар да ошо балыктычы. Мен силерге балыкты кармап бербейм. Ошо удочканын башына эмнени койсо, мисалы сөл жамбы же там кумурскабы, именно ушуну койсоңор точно балык түшөт деген нерсени берип атам да. Агерде сиз ошону удочканын башына илип коюп, аны сууга салбасаңар, аны сууга салбай эле кармап жүрө берсеңер, сиздерге балык түшпөйт да. Вот дал ошондой нерсе да. Кимде дагы кандай суроо бар, суроолор болсо бериңиздер финансовый код боюнча. Кимде кандай суроо бар? Иштете турасың зарядкам өчөт. Мен муну эмне кылдым? Өткөндө мен биринчисинде бир жолу кылдым. Это у меня сработало. Мисалы, финансовый код активация кылып атканда өзүнүн жолдору бар да. Активация кыла турган жолдору бар. Аны ошону активация кылып атканда акча келип баштады да. Акча келип бияктан бирөө келип мага мен сага берим ошого акча деген жок да, туурабы? Мен ошого эмне кылып атам, аракет кылып атам, ошого жараша иштеп атам. Ошого жараша просто мен мурунку
келген акчам болсо ошол акчам көбөйдү, ундуп карган карыздарым келип баштады. Анан прям мүмкүнчүлүктөр ушундай чыгып калды. Канчадан бери биз мисалы машинага нет кылып ала албай жүргөнбүз. То акчабыз жетпейт, то шартыбыз жок, то еще что-то. Ар бала чыга берчү да, мындай айткандачы. Ал эми кечөө бардык дагы 1 күн ичинде биз машинаны таап койдук. И то биз каалаган суммага, бизде определенный сумма бар болчу, биз ушул алабыз деп. Эртеден бери жүрүп эч кимге бербеген, эч кимге түшпөй бербей аткан машинаны бизге берди да. Понимаете? Именно биз каалаган суммага. И вот так это работает. Мен качан ошол машинаны кечөө биз алгандан кийин мен атайын өткөндө мен токтотуп койгом, финансовый кодду эсептебеймин деп. Мен 1 күн эсептеп бердим болчу, 1-2 күн эсептеп бердим. Андан кийин токтотуп койгонмун. Анан результат менде эле эмес, башка адамдардын да көрүшүм керек болду. Анан результаттар действительно келип баштады. Активация кылар менен акча келип баштады. Бирөөндө 10 000 рубль, бирөөндө 15 000 рубль, бирөөндө еще сомдор ушулса. Бирөөнү вообще бирөө конкретно кет айтып жүргөн, бербей жүргөн, канчадан бери аркасынан чуркап жүргөн карызы бар эле, аны моментально берип койду 30 000 сомду. В общем, ушундай историялар көп болгондон кийин анан мен дагы более-менее ишендим да, значит, бул менде эле эмес, башка адамдарда да иштеп атат деп. Действительно, значит, это работает деп. Бирок мен токтотуп койгонмун. Анан кечөө машина алгандан кийин тоже отзывдар келип баштады. Акча өзүнөн келип баштады го, өзүнөн эле деп. Акыркы постумду карасаңыздар, отзывдарда акчалар бар. Келип турсаңыздар. Анан ошо именно кечөө машина алган кезде дагы мага аябай көп суроо келди. Финансовый код деген эмне, аны эмне кылабыз, кантебиз дегенде мен атайын 3 күнгө, даже 2,5 күн болуп калды, кечинде ачтым. 13, 14, 15 июнь мен силерге финансовый кодуңуздарды эсептеп беремин деп. Анан ошондо дагы кененирээк маалымат бериңизчи дейт да. Мен постто жаздым болушунча, калганын финансовый код эмне экенин жаздым. Просто акча потогун ачып берем. Мен силерге эч кандай жумуш бербейм. Анан гарантия барбы дейт да. Мен силерге гарантия бергидей, сен мончасы күнү мондай акча табасың дегенде мен силерге кудай эмесмин го. Бардык нерсе ниетиңерге жараша. Ниетиңер түз болсо, ишке ашат. Ниетиңер түз эмеспи, анда ишке ашпайт деген нерсе да. Ошону айтсам тарынып атышат да. Эгерде ишенбесеңиз, мага эсептеп эле коюңуз дедим да. Эсептеп эле коюңуз деп. Мен силерден отуруп азыр 2 000 сом бер деп анан ошол информацияны сураган жокмун, гарантия сурагандай. Просто бардыгына доступный болсун деп, бардыгы чөнтөгүнө чак келе турган, ошо бир кандайдыр бир пайда алып келсин деп мен ушул бааны койдум да. Чоң рахмат. И таким образом работает бул финансовый код. Но аны иштетиш үчүн эмне кылыш керек, кандай кылыш керек? Мен финансовый кодду бергенде сөз түрдө голосовой бар, 7 минуталык голосовой бар, ошону жөнөтөм. 7 минут угуп, анан точно мен кылган, мен айткан эле кылып коюңуздар, бүттү. Анын эч бир кыйынчылыгы жок. Кээ бирөө айтат, болду дейт да. Бүттү, ушул эле дейт да. Ушул эле, потому что это очень легко и просто, өтө жөнөкөй, өтө оңой эле нерсе. Заматта кылып кое турган нерсе. И все. Кимде кандай суроо бар? Бүгүн бир топ адамды разбор кылдым, эртең акыркы күн, эртең 15 түнкү 12-де мен уже полностью разборду токтотомун. Андан кийин кылбаймын да, какой-то момент өткөн эле токтотуп туруп, андан кийин канча күндөн кийин баштадым. Потому что бул деле өтө көп энергияны алат, өтө көп күчтү алат. Финансовый разбор 200 сом. И бул разбор сиздер менен өмүр бою калат. Өмүр бою ушул боюнча сизде калат разбор. Ошо финансовый кодуңуз, ар бир адамдын өзүнүн бир эле финансовый коду болот. Аны бир жолу алат дагы өмүр бою колдоно берет. Өмүр бою колдонгонго 200 сом бул өтө аз. Вау, круто! На курска келген айым. Жаңы жылда Lexus машинасы болот деп, азыр андан да сонун машина болдук дейт. Вообще круто. Эгерде ким курска катышып аткан болсо, эмелериңер, финансовый код быстрее работает, потому что менин кураторлорумда азыр активация кылганда азыр иштеп баштады да. Адамдын состояниясына да жараша болот, ниетине жараша болот. Жок, финансовый сабак болбойт, аны эфирди көрүп чыгыңыздар. Кодду да активировать этип коюңуз. YouTube'да мен чындап көргөн жокмун. И жана мага дагы ушундай бир жазды да, мен акчамды артчы болуп атат. Сага чоң рахмат, ыраазымын, ушундай финансовый код деген бар экенин түшүндүрүп койгонуңа.
эме берип койгонуңа дейт да. Ушундай нерсе бар экенин түшүнүп берип койгонуңа мен ютубтан көрүп ошону кылдым депчи. Анан мен ал эжеге жооп бердим да, эже дедим, сиз деген ютубтан аны алдыңыз, бирок сиз финансовый кодду кандай максатта алдыңыз? Чтобы акча келиш үчүн алдыңыз дедим да, акча чакырыш үчүн. А бирок ошол акчаны чакыра турганды үйрөнүш үчүн сиз ошонун бекер жолун издеп атасыз дедим да. Сиз ошонун бекер жолун издеп атсаңыз, сизге акча как чалып беришпечи. Сиз ошо акча келгендин бекер жолун издеп атсаңыз, сизге кайдан акча келет дедим да. Эгерде сиз ошого элементарно 200 сомду ыра көрбөй атсаңыз дедим да. Сиз өзүңүз ошо 200 сомду коротпой атсаңыз, ошоду ошону ыра көрбөй коротпой атсаңыз, анан каяктан сизге акча келет? Ошол эле 2000 сом, ошол эле 20 000 сом финансовый код келет дедим да. Анан сизге ошол акча кайдан келет десем, анан кайра мага 200 сом салып, анан кодду активация кылды да. Мусулмандарга болобу дейт ушул нерсе деп. Бул жактан мындай нерсе да, бул жакта мен мисалы мону жазып алып мога сыйын кыла, мога монт киле, мондай кылгыла деп айтпайм. Андай нерсе жок. Жөн гана бул цифра. Цифраны жазасыз, ниет коесуз, максат коесуз го сиз. Тилек коесуз го, мен мондай монум болсо, тигиним болсо, мону алсам, тигини алсам, мага монча акча керек болсо, ошол мусулмандарга каршы келеби? Максат койгон нерсе. Бир нерсени каалаган, тилек кылган, дептерге түшүргөн, жазган, ошол туура эмеспи? Туура эле нерсе туурабы? Бардык нерсе кылат. Ошону эле просто бир аз эле башкачараак кылып коесуздар. И все. Бул жактан даже я вам больше скажу, бул жактан билбеймин канча сооп таптым, но баягыдан бери ушул эле сооп таптым, потому что бир өтө бир сонун эмес пункту бар да. Обязательно бир пункту бар, бул мусулмандарга өтө туура келген нерсе. Өтө туура келген нерсе. Ошондуктан именно ошол ичиндеги пункттарды айтам. Бул жактан эч нерсеси жок. Мисалы күнүнө аффирмация айтсаңыз, визуализация кылсаңыз, карта желаний жасасаңыз, аны алып алып деген мындай эме кыла албайсыз да. Мондай шумдук бир нерсе көрүп албайсыз, Кудайдай болуп жалынып албайсыз, кийинип албайсыз. Ооба, эшиктеним да. Ошондой эле да, бул деле нерсе. Кийин ал эске чыгалды. Анан мага ошону үйрөтүңүз, мен да ошентип иштейин дейт да. Ал болбойт, это не работает. Потому что бул адамдын состояниясына жараша болот. Я могу вас научить, үйрөтүп коюшум мүмкүн, спокойно, без проблем. Но өзүңүздө результат болбосо, ошону чисто акча табыш үчүн кылсаңыз, у вас это не сработает. У вас состояние не то. Амир кылган жокпу? Понимаете? Сиз өзүңүз башка состояние жашайсыз, башка вибрацияда жашайсыз. И вот мен финансовый кодду алып алып, акча табайын, это не работает. Анын үчүн анча-мынча кийин талеш чыгабы, чечин алдында. Нумерология боюнча билим болуш керек. Нумерология жагын бир нерсени билиш керек. Кичине разбираться этиш керек. Кто, что деп, адам менен иштешкенин билиш керек. Айгерим рахмат, жашоо сондурбай дейт. Жашоо керемет. Ошону түшүнгөн адам түшүнүп атат да. Мисалы, чын айтайын, у кого ким мындай высокий вибрацияда жашаган адамдар болсо, мындай көп жашоосуна тарынбаган да, жашоосуна тарынган адамдар өтө көп да, тарынбай, мындай башканы күнөөлөбөй, мындай жебей жашаган адамдар болсо, алардын көп эме болот да, иши жок отурган жерден бизнес ачуума себеп болдуң, рахмат дейт. Бул эже курска катышкан. Кайсы потокко катыштыңыз эле? Курска катышкан, айымдын результаты. Чоң рахмат. И мен өзүм ошо результат, конкретный чоң бир результат алдым. Мисалы, канчадан бери мен былтырдан бери ушул машина алыш керек деп келаткам да, былтырдан бери. Но я поняла, что в прошлом году менин сознанием ошол нерсе даяр эмес болчу экен. Былтыркы мен менен азыркы мен совсем башка адам. Былтыр мен бул нерсе даяр эмес болчу экен. Мен былтыр койгон максаттарым, тилектерим быйыл ишке ашат. Быйыл ошол нерсенин баары келип атат. Мен жана кураторлорума жаңылык айтсам, вообще шок болуп калышты. Башында апам айтканда да шок болгон, койчу кантип эле ошондо кыласыңбы депчи. Бүгүн кураторлорум айтсам, алар вообще шок, койчу чын элеби депчи. Потому что мен былтыр өтө чоң максаттарды, өтө чоң тилектерди койгонмун. Мына быйыл ошо баардык нерсе ишке ашып атат. И бул жактан, конечно, бул сиздерге волшебная палочка эмес, бул жакта мышление менен да иштеш керек. Мен аны немеде да, голосовойдо да айттым. Мышление менен иштеш керек, ишениш керек ошол нерсеге. Жазып койдум мен, болсо болду, болбосо жок да деген дагы туура эмес. Кимде кандай суроо бар?
Мен мисалы кечте баштагам. Кечтен баштап бүгүн кечке жооп берип атам баардыгына. Анан 3 бурчтук суроо бергендер да аябай көп болуп атат. Ошондуктан 3 бурчтук суроолоруңар болсо азыр бериңиздер. Ошончо адамдан ошо бир эме болгон адам болду да, 200 сом текке кетти деген бир адам болду да, 100 адамдан бирөө болду. Это нормально. Жашоосуна таранган адамды мага эмнеге тарнап билбейм да. Чего она ожидала, чего она хотела, я не знаю. Кандай сайлерде. Бул өтө жөнөкөй нерсе. Мен на самом деле любой нерсени жөнөкөйлөтүп бергенди жакшы көрөм да, татаалдаштырганды жаман көрөм мен. Любой нерсе жөнөкөй, адамга түшүнүктүү болуш керек да. Мен жана жөнөткөн нерсе деле действительно жөнөкөй да. Өтө жөнөкөй, прям анан ошондо дагы кээ бирөө түшүнбөйт да. Анан ушул эле, анан андай, анан мындай депчи. Анан деп барынан токтоп калып атам да. Айгерим сабыр деп кээ бирөө алып жөнөтүшөт, анан очередь болуп атат, адам көп жазып атат. Мен ар бирин эсептеп атам, кайра текшерип атам, тура эмес бере албайын, анткени бул өмүр бою калат. Анан мен шаша буша берип койсом болбойт да. Голосовойду таап, тияктан жөнөткөнүмдү таап, башка бирөөнө жөнөткүчө чыйпы ичип кетип атат адамдардын. Анан кайра жазып атат. Улам жазган сайын WhatsAppка суроо белгисин, анан илеп белгисин койгон сайын ал сообщениясы үстүнө ыргый берет. А мен ылдый жактан убактысын карап, эң ылдый жакта ким биринчи жазган болсо ошолорго жооп берип үстүнөн кете беремин да. Анан ошентип үстүнө чыгып кетип атат. Мындай да. Бир нерсени күтсөң убакыт өтпөй калат го. Анан ошол нерсең келбейт го. И тут тоже самое, да. Чоң рахмат. Кодду билиш үчүн 200 сом реквизиттерге мага салып туруп, мага толгон күнүңүздөрдү толугу менен жөнөтөсүздөр. Анан мен эсептеп берем. Анан ал кодду алгандан кийин эмне кылыш керек айтып беремин да. Мага бүгүн ошо канча бир нече адам жазды. Мен кодумду билем, менде жүрөт, канча жылдан бери жүрөт менде дейт да. Анан иштеп атабы десем, билбейм дейт да. Андеген активация кылыш керек, иштетиш керек десем, аны кандай кылат дейт да. Не кылам аны депчи. Ошентип жазышты. Мурун неме кылып койдум эле. Ошон үчүн мен полностью инструкциясын жаздырып койгом. Бир голосовой 6 минута, бир голосовой 1 минута, 7 минутка голосовой бар. Конкретно кенен кесип, мындай ийне чейин майрылап чүйдөлөп айтып бердим. И завышенный аябай башкалардай болуп чоң акча сумманы сураган жокмун. 200 сом. Бардыгынын чөнтөгүнө чак келет. Энергообмен болот. Мен шапка профилимде WhatsApp номерим турат. Ошол номерге деле салсаңыз болот. Ошол жактан жазсаңыз, мен Билайнга салсаңыз болот, Мегакомго салсаңыз болот, Optima Bank, Элькарт. Туулган болсо кантип эстейм? 2 туулган күн. 2 туулган күн болсо, кээ бирөөдө бар экен, у кого-то по паспорту, анан төрөлгөн туулган күн, анан по паспорту дегенчи. Ошондо сиздер именно кайсы туулган күнүңөрдү өзүңөр воспринимать этесиңер, кабыл аласыңар. Любой жактан ошо туулган күндү айтасыңар, белгилейсиңер. Именно ошо кайсы туулган күнгө жакын болсоңор өзүңөр ошону эсептейбиз да. Ал дагы өтө аябай чоң влиять этет на самом деле. Ал акчаны карточка менен алып кодду алгандан кийин дейт. Кудай сизге каягынан берем десе, ошол ягынан бере берет. Мен билбеймин. Акча сизге кайдан келет? Мен потокту ачып берем, понимаете? Потогуңарды ачып берем. Акча каяктан келет билбейм. Активация кылдым, картадагы кодду котордум. Буюрса келип чылмай атат. Вот. Эки ат болсо эмне болот дейт. Эки аттын кереги жок бул жакта. Бул жакта только туулган күн керек. Акчаңыз көбөйөт дейт. Ооба, акчаңыздар көбөйөт. Дагы кимде кандай суроо бар? Мен бетим күйгөн боюнча, чачым таралбаган. Сиздерден бери сиздерге жооп берип отурам, бардыгы жооп алсын деп. Эми эле WhatsApp'ымды толтуруп бүтүрүп койсом, кайра WhatsApp'ым толуп калды. Чоң рахмат. Кайсы убактарда болсо ушул боюнча сурасак болобу, азыр акчам жок болчу дейт. 13-14-15 июнь. 3 күн.
Мен даже эмнеге карайм, мен негизи муну эме дейт да, ай жаңырганда кылгыла дейт да. Мен ошол нерселерге көп мындай ишене бербейм да. Ошондуктан мен өзүм состоянияма жараша. Если мен ошол нерсени бергенге даяр болсом, ошол нерсени берем. Азыр ойлонуп кеттим да, может токтотуп эле койсомбу депчи, потому что аябай эме болуп кетти да, аябай адам менен иштешкен негизи кыйын да. Нервотрепка болуп кетти да, мындай айтканда, ушунча чарчап кеттим. Мага эмне кереги бар ушунун дедим да. Токтотуп эле койсомбу деп ойлонуп кеттим. Мен силерге чача мача жок нерсени бере бербеймин. Мне это не надо. Анан 200 сомго которгондон кийин алло жооп берип койчу, анан вопросительный знак, анан эми восклицательный знак жөнөтпөй эле коңуздар. Мен 200 сом үчүн репутациямды бузуп, мага кереги жок. Мен любой информацияны берип атканда ошону ашырып беремин да. Ашырып беремин любой нерсени. Мен акча үчүн репутациямды бузуп, анан андай мындай кылып, мне это не надо. Бирок алып алгандан кийин, кодду алып алгандан кийин анан кайра кол болгондору сөз жок да. Сага сабыр берсин Аллахым дейт. Ооба, мага сабыр берсин. Чын эле адамдар менен иштешкен негизи өтө кыйын. Бүгүн канча жолу деп барып токтодум билбейм. Бардыгына жооп берип атам. Мен өзү мындай кыска сүйлөймүн да, бир сүйлөймүн, анан адамдар кайра сурай бергенде айтам да, эти голосовойду угуңузчу, пожалуйста депчи. Анан ошонун ичинен конкретно эмнени түшүнбөй атасыз, анан жазыңыз деп. Анан адамдар чалааула угулуп эле бир нерсе кылып эле негизи шашмабыз да, особенно айымдар өтө шашма келебиз. Чалааула бирдеме кылып монтуп анан кайра сурай беришет, анан кайра өзүң жаман көрөт да. Ушинтип анан сен акчаны алып алып, анан ушундай кыласың депчи. Анан ошондой зачем кылып атам дейсиң да. Мага керек беле ушул нерсе деп. Мен просто ошол өзүмдүн билген нерсем менен сиздер менен бөлүшөйүн деген эле оюм, деген эле максатым да. Ошону дагы бөлүшүп атканда да любой жакта энергообмен деген болуш керек. Ишенесиздер, мен ушул курсту негизи утуп алганмын. Нумерология боюнча курсту мен утуп алгам, белеки алганмын. Утуп алганда кандай кылып отзыв жазып, сториске чыгарып, кимден окудуңуз деп сурап атпайбы, ошол кезде чыгаргам мен кимден окуганымды. Бирок мен кечөө ошол мени ошол курсту окуп аткан, ошол нерсенин баарын үйрөткөн айымга мен 1000 сом котордум. Мындай чын жүрөгүмдөн. Билбейм курсу канча сом турат, чын эле билбейм. Курсу жарымына жетип, анан жарымына ошончо токтоп калды да, мен нумерология до конца бүтпөй калды курсу. Бир кечине мен 1000 сом котордум. Мен сизге чындап ыраазымын деп. Понимаете? Болбосо утуп алгам ал курсту. Честно утуп алгам, отзыв жазып утуп алгам. Мен ушундай болду деп мени тандашып курсун утуп алганмын. Бирок все равно мен акчасын котордум. Анткени энергобаланс деген нерсе болуш керек любой жакта. Ошончо мага билимин берди. Мен ошондон үзүрүн көрүп атам, ушундай ийгиликтерге жеттим, башка адамдарга да жардам берип атам. Ошондон финансымды да прокачивать атам бүт жагынан, ошол 1000 сом бергеним ито бул өтө мындай минимальный сумма да, чындап келгенде. Бирок мен чын жүрөгүмдөн чыгарып ошол курсту утуп алсам дагы, чындап өзүм ак эмгегим менен утуп алсам дагы баары бир акча котордум да. Активациянын канча убакытта жаңыласа болот дейт. Ошол бүткөндөн кийин эгерде ошо цель достигнута, если целиңиз жетсе, жеткен болсоңуз, каалаган нерсеңизге кайра кыла бересиз. Жокпу тилер? Жокпу тилер? Чипет тагыстайт. Тан өчүрүп чыгышсың да. Адамдар менен иштегенде канча энергияңды бересиң, өтө кыйын дейт ооба. Чын эле өтө кыйын. Мен негизи албайм. Бирок кээде өзүмөн чыгыр ишет да, чын эле. Куратор алмайт, кече сторисимди көрүп эле айгерип болуп калсыңбы дейт. Күлдүм. Ушинтип калдым деп. Мен именно ушул азыр өзүмдүн энергетикамды ушул нерсени бергим келди, потому что өзүм результатка жеттим да. Именно финансовый, мисалы вот машина алдык, ошол результатка жеткен. Именно ушундан бөлүшкүм келди да. Мен жумушка алачы, менде жумуш жок, мен эч кимге жумуш бербеймин. Билесиздерби, мен эмне үчүн эч кимге эч нерсе жумуш боюнча эч нерсе үйрөтпөйм, анткени мен кылган нерсени сиз кыла албашыңыз мүмкүн. Мен мисалы жакшы сүйлөйм, сиз тамакты жакшы жасайсыз, да бирөө жакшы тегет. Бирок мен тиккенди билбейм, мисалы тамаксаганды билбейм, мисалы. Баралы эле мен поварлык окусам, у меня ничего не получится, ошондой эле да. Ошондуктан мен андай нерсеге үйрөтпөйм.
жаңы пин код деп шаштады. Ошондуктан мен силерге айтып эле келем да, кантип акча табыш керек деген жумуш боюнча конкретно мону иштесең мындай акча табасың деген менин бир да курсум жок. Неге жардам берет айтып болот түшүнбөйм. Сиз азыр эфир бүткөндөн кийин кайра башынан кирип көрсөңүз, башында айтып кеттим. Мен ушундай курсум жок да, действительно мен андай курс өтпөймүн. И в будущем то же самое мен өтпөймүн. Мне это не надо. Мен болгону жолдорун что можно сделать, кандай кылса болот. Өзүңүздүн ишиңизден кантип өзүңүздүн ишиңизди тапса болот, кантип ошону акчаны көбөйтсө болот. Мисалы азыр кантип акчаны көбөйтсө болот, ошол нерсени айтып берип атам. Адамдар ошондой ишенбей атат, мозг не верит. Мен үйдө отурсам иштебесем мага кайдан акча келет депчи. Акча алыш үчүн не обязательно иштеш керек, понимаете? Ну вы же үйдө отурасыз, иштебей элесиз го. Но кийим кийип атасыз, тамак ичип атасыз, үйдө жашап атасыз, үйүңүздө светиңиз бар, сууңуз бар, интернетиңиз бар, телефонуңуз бар, в конце концов. Ошонун баары акчада. Понимаете? Где логика бул жакта? Иштейт эле обязательно иштеш керек, обязательно бир нерсе кылыш керек деген түшүнүктүү адамдардачы. Текон келет. Бардык суроолоруңузга жооп бердим деп ойлойм, надеюсь. Барыңыздарга чоң рахмат. Кимге керек болсо мага жазыңыздар. WhatsApp'ка сразу жооп бербесем сабыр кылыңыздар. Куладыбы? Артка өтүп кетсем. Сабыр кылыңыздар, сразу жооп бербесем жооп берем барыңыздарга. Реквизиттер стористе бар. Келем сумкамда. Ошол барыңыздарга чоң рахмат. Телефонум өчүп атат просто, бардык суроолорго жооп бердим окшойт. Как она? Кет калды? Не? Келдиңби? Келели. Каку? Кай каралы? Сен слишком жок. Анау, ертең документ Кай берем. кадым? Кай. Кай карасы. Мөкө отургандан кийин азыр айтат Париж. Эшти жакшы эле бекиттиң беле дечи. Жазыңыздар, өзүңүзгө эсептетсеңиз болот. Жолдошуңузга, балдарыңызга чоңураак болсо. Бардык эсептетсеңиздер болот. Макул, меңиздер, жакшы туруңуздар. Көрүшкөнчө, менин телефонум өчүп атат.